46 bölüm. Бел кулады. Небо төмөндөн ылдый кулады. Алардын жасалма кудайлары малдын үстүндө жана жүк жүктөлүүчү малдын үстүндө. Силердин жүгүңөр чарчаган мал үчүн оордук болду. Алар кулашты, бирге жыгылышты. Алар көтөрүп жүргөндөрдү коргоп ала алышпады. Өздөрү да туткундалып кетишти. Эненин курсагында жатканда эле өзүм кабыл алган, эненин курсагында жатканда эле өзүм көтөрүп жүргөн Жакып тукуму жана Ысрайыл тукумунун бөт калдыгы мага кулак салгыла. Силер карыганга чейин мен ошол эле теңирмин. Чачыңар агарганга чейин силерди мен көтөрүп жүрөм. Мен жараттым. Ошондуктан силерди көтөрүп, колдоп, сактап жүрөм. Мени кимге теңеп жатасыңар? Мени кимге салыштырып жатасыңар? Мени кимге окшоштуруп жатасыңар? Намыяндан алтындарды төгүп жатышат. Таразага күмүштөрдү тартып жатышат. Зергер жалдап жатышат. Аландан кудай жасап жатат. Ага табынып, анын алдына жыгылып жатышат. Аны ийинге салышат. Аны көрүшөт. Аны көтөрүшөт. Аны өз ордуна коюшат. Ал турат. Ал өз ордунан жылыбайт. Ага кыйкырышат, бирок ал жооп бербейт. Кыйынчылыктан куткарбайт. Ушуну эстегиле. Өзүңөрдү эр жүрөк кылып көрсөткүлө. Кудайдан баш тарткандар муну жүрөгүңөргө кабыл алгыла. Мурун болуп өткөндөрдү, атам замандан бери болгондорду эстегиле. Анткени мен Кудаймын. Менден башка Кудай жок. Мага окшош эч ким жок. Аягында эмне болоорун мен башынан алдын ала кабарлап келе жатам. Али боло элек нерселерди мен байыркы замандан бери айтып келе жатам. Менин максатым ишке ашат. Мен эмнени кааласам, ошону жасайм. Мен чыгыштан бүркүттү. Алыскы өлкөдөн менин чечимдеримди аткара турганды чакырдым. Мен эмнени айтсам, ошону орундатам. Эмнени алдын ала белгилесем, ошону жасайм. Жүрөгү катаалдар, акыйкаттыктан алыс жүргөндөр, мени уккула. Мен өзүмдүн адилеттигимди жакындаттым. Ал алыс эмес. Менин куткаруум кечикпейт. Мен өзүмдүн даңкым Ысрайылга, Сионго куткаруу берем.